Жогорку окуу жайдын юридикалык факультетин сырттан аяктадым. Аскер кафедра биздин окуу жайда жок. Эми мен жумушка кире аламынбы? Жумушка киресиз албетте. Сиз ошол эле учурда мамлекеттик кызматкер болууга, мамлекеттик, муниципалдык, жеке ишкана мекемелерде сиз иштегенге толук укугуңуз бар. Эгерде сиз укук коргоо органдарына кирем десеңиз, алсак башкы штабка, милицияга, куралдуу күчтөргө, мынал куралдуу күчтөр дегеним бул жаза аткаруу кызматына, улуттук коопсуздук, өзгөчө кырдаалдар министрлигине, прокуратурага эгер кирем десеңиз, анда сөзсүз түрдө сиздин аскердик билетиңиз керек болот. Ал аскердик билетте өзгөчө белгилей кетчү нерсе, эгерде үй бүлөлүк абалга байланыштуу, аскерге жарандуу, бирок үй бүлөлүк себептерге байланыштуу эгер барбай калган болсоңуз, бул анда уруксат берилет. Ал эми калган учурларда, калган бардык ишкана мекемелерде сиз толук мындай иштегенге укугуңуз бар. Болгону бул аскердик демек билетиңиз жок болсо, сиз мындай бүгүнкү күндүн шартына аз күндүк аскерге барып келүү мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Болбосо башка бир ишкана мекемелерде иштесеңиз, бул талап мындай көрсөтүлгөн эмес. Ал үчүн сиз жогору Кыргыз Республикасынын жараны болсоңуз, мурда соттолбогон болсоңуз, анда сиз толук кандуу мамлекеттик кызматта иштегенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы 19-берени мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга карата коюлуучу талаптар. Кызматчы төмөнкү талаптарга ылайык келүүгө тийиш. Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналууга, мамлекеттик жарандык кызмат үчүн 21 жаштан жаш болбоого, муниципалдык кызмат үчүн 18 жаштан жаш болбоого. Ушул кызмат үчүн ордуучун мыйзамдарда жана кызматка алууну жүзөгө ашырып жаткан тиешелүү мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө, ички иштер экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча органдарга, жаза аткаруу тутумуна, бажы кызматына, банги заттарга көзөмөл кылуу боюнча органдарга, мамлекеттик кызматка эркек жынысындагы төмөнкүлөрдөн өтпөгөн жарандарга жол берилбейт. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүлүштөрүнүн катарында аскердик кызматтан же запастагы офицерлер программасы боюнча аскердик даярдыктан же үй бүлөлүк абалынан келип чыккан негиздер боюнча альтернативдүү кызматтан.